башкаруучусу жок жүк ташуучу унаа каттамга чыкты. Швециялык компания башкаруучусу жок электр тогу менен жүргөн жүк ташуучу унааны коомдук пайдалануудагы жолго ишке киргизди. Бул тууралуу Швециянын жергиликтүү басылмалары билдирди. Маалыматка караганда, долбоордун авторунун айтымында, бул дүйнөдөгү алгачкы тажрыйба. Бул долбоорду толук ишке ашыруу үчүн учурда унаага тапшырык берүүчү жана инвестор изделип жатат. Бул унаа типот аталып, 20 тонналык жүктү 200 чакырым жерге жеткирип бара алат. Бул унаанын өзгөчөлүгү айдоочу отура турган кабинасы жок. Бул дизель отуну менен жүрүп, айдоочу башкарган жүк ташуучу унааларга салыштырмалуу операциялык чыгымдарды 60% азайтат. Компания жыл аягына чейин мындай унаалардын санын 200 чейин чыгарууну көздөп жатат. Ошондой эле дүйнөлүк рынокко чыгууну пландоодо.